Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу Учкун ачык акционердик коомунун инфратүзүмү толук жаңыланып, заманбап паспорттук жабдуулар орнотулду. Натыйжада Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн жалпы жарандык паспорт жана идентификациялык карта, айдоочулук күбөлүктөр, транспорт каражаттарынын каттоо күбөлүктөрү жана мамлекеттик номурлары Учкун ачык акционердик коомунда даярдалууда. Чыгарылып жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттары коопсуздук жана сапат боюнча бардык эл аралык талаптарга жооп берет. Аталган паспорттарда 30дан ашык коргоочу элементтер бар. Инновациялык голограммалар жана кинеграммалар, ультрафиолет нурлар жана криптографиялык чиптер, ошондой эле уникалдуу визуалдык көргөзмө сүрөттөр камтылды. Жалпы жарандык паспорт жана идентификациялык карта коопсуздук технологияларын жана саркеч дизайнды бириктирет. Документтерди жасалмалоого каршы коргоо жана маалыматты тышкы кийлигишүүдөн сактоо үчүн төмөнкүдөй жогорку деңгээлдеги коргоочу элементтер колдонулат. Байланышсыз RFID чиптер биометрикалык жана жеке маалыматтарды коопсуз сактап, ыкчам жана корголгон алмашууну камсыз кылат. Лазердик гравировка жана микротекст, чакан тексттер жана сүрөттөр документти жасалмалоону дээрлик мүмкүн эмес кылат. Көп деңгээлдүү 3D голограммалар, жарыктын тийген бурчуна жараша көрүнгөн 3 өлчөмдүү эффекттер жасалма көчүрмөлөрдү тез аныктоого жардам берет. Кээ бир элементтер ультрафиолет же инфракызыл нурлары астында гана көрүнөт. Оптикалык жана микрографиялык элементтер, чакан тексттер, рельеф, гильёж үлгүлөрү документти жарык берүү шартында көз менен текшерүүдө көрүнөт жана жасалма көчүрмөнү аныктоого мүмкүндүк берет. Кээ бир элементтер ультрафиолет же инфракызыл нурлары астында гана көрүнөт. Ламинация жана көп катмарлуу структура. Паспорттун барактары жыртылууга, суюк же механикалык таасирлерге туруктуу. Криптографиялык коргоо жана шифрлөө. Документтеги маалыматты сырттан өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондой эле маалымат алмашуу коопсуздугу камсыздалат. Ал эми жалпы жарандык паспорттун негизги барагы, атап айтканда жарандын жеке маалыматы камтылган бети 8 катмарлуу коргоо системасын камтыйт. Үстүнкү катмары тунук пленка, экинчи катмары голограммалар катмары, үчүнчү катмары фон, сүрөт жана жазуулар катмары, төртүнчүсү ультрафиолет катмары, бешинчи катмар ак пленка, алтынчы фон жана жазуулар катмары, кийинки катмар экинчи ультрафиолет катмары жана соңку катмар тунук пленка. Бул катмарлардын айкалышы документти жасалмалоодон максималдуу коргойт жана механикалык таасирлерге туруктуулукту камсыз кылат. Натыйжада паспорттагы маалыматтардын коопсуздугу жана жасалма нускага каршы коргоосу эң жогорку деңгээлде сакталат. Мындан тышкары жалпы жарандык паспорттун эстетикалык жана улуттук элементтери да коопсуздукту жакшыртууга кызмат кылат. Ар бир баракта улуттук тарыхка байланышкан символдор жана визуалдык өзгөрмө сүрөттөр камтылган. Мисалы документтин бул бетинде хан теңири чокусу. Бул сүрөттү ультрафиолет жарыгы менен караган учурда түнкү асман, жылдыздар, ай жана ак элбирс көрүнөт. Паспорттун башка барактарында бурана, төө ашу, Өзгөн мунарасы, Сулайман тоо, Манастын күмбөзү, Киров суу сактагычы, Айгүл гүлү, Мадыген, Ташрабат, Кызыл аскер мөңгүсү, Токтогул суу сактагычы, Сары челек, Ынтымак ордо, Аларча мамлекеттик жаратылыш паркы жана Рух ордонун визуалдык өзгөрмө элементтери жана ультрафиолет белгилери камтылган. Тактилдик элемент катары комуз үлгүсүндөгү пирстеги кылдар колго тийгендей сезилет.